Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Калматов иштен кетти. Алмазбек Абытов президенттик администрациянын жана министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү болуп дайындалды. Бүгүнкү жыйында вице-спикер Айда Гасмалиева аны жаңы кызматка бекитишили менен куттуктады. Абытов буга чейин министрлер кабинетинин ЖКдагы өкүлү болуп иштеген. Эми ал президенттин жана президенттик администрациянын да өкүлү болот. Ал эми президенттин парламенттеги өкүлү Анарбек Калматовдун кызматтан алынганы белгилүү болду. Бишкекте имараттан боюн таштаган жигит каза болду. Бишкекте жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу имараттан боюн таштаган 22 жаштагы жаран каза болгону кабарланды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги тастыктады. Ал Байтек Баатыр менен Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде курулушу бүтө элек имараттын 8-кабатына чыгып 4 сааттай турган. Кечке маал өзүн таштаганы жана ооруканага жеткирилгени кабарланган. Тилекке каршы жаран каза болуп калган. Бул Акмарал ФМ. Россия мигранттарды тартуу үчүн болгон аракетибизде жумшайбыз. Россия өкмөтү 2030-жылга чейин өлкөдө мигранттардын саны өсүп, улуттук программалардын туруктуу ишке ашышына шарт түзүлөт деп үмүт артууда. Маалымат Россия Федерациясынын экономикалык өнүктүрүү министрлигинин сайтына жарыяланды. Документте айтылгандай, Россия келечекте коомго бат аралашып кете турган чет элдик адистерди тартуу жолу менен мигранттардын санын жогорулатууну көздөп жатат. Ал үчүн Россия өзү кам көрөт. Мисалы, чет элдиктердин Россияда билим алышына шарттар түзүлөт. Социалдык, маданий жактан бат көнүп кетүү үчүн аракеттер көрүлөт. Ошондой эле жаш жана таланттуу кадрларды тартуу үчүн аларга ыңгайлуу шарттар каралат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары, мигранттар көп келүүчү өлкөлөрдө орус тилин өнүктүрүү боюнча программалар ишке ашаары кошумчаланды. Кыргызстан аялдар үчүн кооптуу өлкө деп табылды. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп табылды. Бул тизмеде Кыргызстан 97 орунга түштү. Аялдар үчүн өтө кооптуу өлкөлөрдүн катарында Ооганстан, Сирия, Йемен, Пакистан жана Ирак бар. Финляндия, Норвегия, Дания менен Люксембург аялдар үчүн эң коопсуз өлкөлөр деп табылган. Аталган индекске 170 өлкөдөгү аялдардын абалы камтылган. Бул изилдөөнү Норвегиянын тышкы иштер министрлигинин колдоосу менен Жоржтаун институтунун гендердик маселелер боюнча коопсуздук жана тынчтык борбору ишке ашырган. Аялдардын укуктары боюнча подкасттын автору феминист Бегайым Замирбекова аталган иликтөө менен таанышып чыгып, Кыргызстандын аялдар үчүн кооптуу өлкөлөрдүн катарына кошулганын Азаттыкка мындайча чечмеледи. Менин байкашымча, отчетто дүйнө жүзү боюнча аялдардын коопсуздугу начар абалда экени көрсөтүлгөн. Буга пандемия шартындагы жашоо таасир этиптир. Карантин маалында зомбулук күчөгөнүн айтпасак деле белгилүү. Биздин өлкөнүн көрсөткүчүн айта турган болсок, зомбулук учурлары боюнча ачык статистикадан улам болсо керек. Мисалы, Түркмөнстанда абал биздегидей ачык эмес. Экинчиден, Айзада Бурулайдын окуяларындагы жазасыздыкта себеп болду. Тагыраагы бийлик тараптан жетишерлик чара көрүлгөн жок. Бир жагынан биздин башка өлкөлөрдөй жабык болбой абалды ачыктап жатканыбыз жакшы. Бирок зомбулукка каршы күрөш аксап, жазасыздык болуп жатканы жакшы эмес. Биздин өлкөдө сен аялыңды дөңгөлөк асып алып кордосоң деле эч кандай жазага тартылбайсың деген түшүнүк пайда болуп калбадыбы? Ошондуктан абалды оңдоо жазадан башталат. Кыргызстанда жыл башынан бери үй бүлөлүк зомбулуктан кыз-келиндер каза тапкан бир нече учур катталды. 2020-жылы 21 аял каза болгон. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова болсо зомбулук аялдарды аргасыз кылмышка түртүп жатканын белгилейт. Кыргызстан аялдар эле эмес, эркектер үчүн да кооптуу боло баштады. Азыр жабык жайлардагы абал менен таанышып чыгып, кордолгон балдарды, кыздарды көрдүк. Камалгандардын арасында өзүн коргош үчүн кылмышка барган кыз-келиндер да бар экен. Мисалы, ушундай тагдырга мен мурда тааныган келин туш болуптур. Биринчи турмушунан жолу болбой, экинчи жолу турмушка чыккан эле. Ал адамдын кордугу жанына батканда ачууга алдырып өлтүрүп алган экен. Азыр сот чечимин күтүп отурат. Адистердин айтымында миграциянын күчөшүнө да үйдөгү зомбулук себеп болушу мүмкүн. Жакындарынын ур токмогу менен басымынан чарчаган аялдар адатта сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болот. Анткени менен президент Садыр Жапаров 23 октябрда өткөн маалымат жыйында Кыргызстанда гендердик тең салмактуулук бузулуп жатат дегенди четке каккан. Гендердик баланс боюнча Кыргызстанда коркунуч бар дегенден Кудай сактасын. Аялдар ээн эркин эле жүрөсүңөр, каалаганыңарды кыласыңар, эч ким эч нерсе деген жок. Өкмөт курамында кемчиликтер бар эми, аялдарды дагы тартабыз.
Учурда зордук зомбулукка кабылган аялдар менен балдарга көрсөтүлө турган кызматтар менен жардамдын сапатын жогорулатуу боюнча 200 милиция кызматкери окуудан өтүп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери 7665 үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30%га көп. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук факты катталган. 90%дан ашык учурларда аялдар жабыр тартат. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Казакстан карыз өндүрүүгө келген сот аткаруучуга балта көтөрө чуркап. Казакстандын Нур-Султан шаарынын тургуну сот аткаруучуга балта көтөрө чуркап кол салууга аракет кылды. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазат. Кеп 21 ирет административдик айыпка жыгылган жаран тууралуу болуп жатат. Ал жалпысынан айып пул катары 302.176 тенге жана банкка 358.728 тенге карыз болгондуктан сот ВАЗ 2115 үлгүсүндөгү автоунаасын алуу чечимин чыгарган. Ал 1 жылдан бери качып жүргөн. Сот аткаруучу өкүмдү ишке ашыруу үчүн полиция кызматкерлери менен келгенде карызы бар киши же алданып, үйүнөн темир балта көтөрүп чыккан. Полиция аны көздү ачыштыруучу каражат чачып, ошондон кийин балтаны колунан алышкан. Кийин аны полиция участогуна жеткиришти деп айтылат кабарда. Бул Казакстанда жарандар сот аткаруучуга кол салган алгачкы окуя эмес. Буга чейин дагы бир каргашалуу окуя 20-сентябрь күнү кечки саат 6-лар чамасында Алматы шаарында болгон. Ак булак ичи районунда жашаган тургунду соттун чечимин аткаруу үчүн үйүнөн чыгарганы келген сот аткаруучуларды үй ээси атып салган. Жеринде 2 полиция кызматкери, бир сот аткаруучу жана 2 жөнөкөй жаран каза болгон. Кийин өлгөндөрдүн бири үйдү банктан сатып алган киши экени аныкталган. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Өзбекстандын ЖККга кайрадан мүчө болуу ниети жок. Өзбекстан Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна кирүүнү пландаган жок. Бул тууралуу Өзбекстан Республикасынын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бүгүн биз Өзбекстандын ЖККга кайтып келишинин зарылдыгын көрбөй жатабыз деп билдирген ал. Бирок ал Өзбекстан Орусия менен кошуна мамлекеттер менен активдүү кызматташып жатканын кошумчалаган. Эскерте кетсек, Жааматтык коопсуздук тууралуу келишимге 1992 Ташкентте Армения, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын өлкө башчылары тарабынан кол коюлган. 1993 уюмга Беларусь, Азербайжан жана Грузия кирген. Кийинчерээк Азербайжан менен Грузия ЖККдан чыккан. 1999 Өзбекстан уюмдан чыгып, кайра 2006 кайтып келген. Бирок 2012 уюмдан кайра чыгып кеткен. Учурда ЖККга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчөлүк кылат.